Bismillahirrahmanirrahim. Адам денеден, дүйнөдөн өтүп бара жаткан учурда Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын заманасында дагы бир адамдан бир мейитти алдынан Пайгамбардын алдынан бир мейитти алып өтүп кетип калды. Пайгамбар сурады: "Хал мустарихун ам мустарах анху?" Бул эс алып кетип бара жатканбы, же андан башкалар эс алып жатабы? Бир пенде күнөө кыла турган болсо, ал күнөөнүн таасири уясында жаткан балапанга чейин жетет. Анын кылган күнөөсүнүн таасири сууда жүргөн балыктарга чейин жетет. Анын мисалы бир эле Алланын өкүмүнө баш ийбей, ричсум мин амали шайтан, шайтандын амалында болгон ипластык, андан оолак болгула, арак ичпегиле деген Аллах Тааланын өкүмүн аткарбагандык себептен канча мисалы аял, бала чака, ата эне, кошуна канча деген адамга зыян жеткирет. Мустарах анху, бундан башкалар эс алып атабы? Мейит боюнча Пайгамбар ушундай сурады. Бул эс алып бара жатабы, дүйнөдө мээнетти кылып, же мындан башкалар эс алып жатабы? Кандай алымдар айткандай, дүйнөгө биз келгенде биз ыйлап келдик эле. Бирок тегерегибиздеги бардык жакындарыбыз күлүп, сүйүнүп жаткан эле. Машалла, балалуу болдум деп. Бирок дүйнөдө ушундай мээнет кылалы, дүйнөдө ушундай таза, адилеттүү, чынчыл адам бололу. Өзүбүздү дагы чөйрөнү да оңолуусуна себеп бололу. Өзүбүздүн да жана бизди курчап турган бардык адамдардын жүрөгүнүн сүйүнүчкө толуусуна себеп бололу. Биз дүйнөдөн өтүп бара жатканда ушундай бир татыктуу жашайлы, тегерегибиздеги баары ыйлап жаткан болсун. Жада калса жаны барлар курт кумурскаларга чейин, балыктарга чейин ыйлап жаткан болсун. Периштелер өкүнүп жаткан болсун, ушунун берекетинен куру калдык депчи. Бирок биз өтүп бара жатканда күлүп, жылмайып, жыргап кылган мээнетибизге разы болуп дүйнөдөн өтүп бара жаткан бололу да. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан: бул бара жаткан, көтөрүп бара жаткан мейит эс алуучубу, же андан башкалар эс алып жатабы?